Урматтуу мекендештер, мен сиздерге бир нерсе менен бөлүшкүм келип турат да. Кичинекей чагымда үйдө эжем экөөбүз иш кылат элек. Анан мен чуркап жүрүп идиш жууйм, үй шыпырам, эшиктерди жууйм, тазалайм. Ошентип жүрүп, анан кечке келгенде эжем экөөбүз бирдей чарчап калчу элек да. Анан эжем айтат эле, мен тамак жасадым, дагы башка иштерди кылдым деп. Анан апам мени келип карап, кичинекей аттын чуркаганы билинбейт дейт эле да. Мен эч нерсе кылбагандай эле болуп калып калат элем. Ошонун сыңарындай 29 жашында Абдахан Кимсанбаевич агайыбыз парламентке келгенге чейин президенттер кылбаган 10 миң деген биздин мекендештерди кулчулуктан куткарып келген. Жаш кезинен ушу чоң саясатка аралашып, завод фабрикаларды талкалабагыла, алдырбагыла, жулдурбагыла деп жүрүп, өзүнө чоң душмандарды ашырды. 40 жашында ушул Россиянын жетекчилеринин бири Фратков менен кол коюп, биздин азыр 100 миң деген мекендештерибиз такси кызматында иштейт Россияда. Ошолорго мүмкүнчүлүктү алып берген. Биздин канчалаган дарыгерлерибиз өздөрүнүн диплому менен 100 миң деп, 200 миң деп айлык алып, ошол жакта эч кандай экзамени жок, сынагы жок, иштеп жүрүшөт. 40 жашында жасаган. Азыр пайгамбар жашына келип калса да, президенттер бир Мадумаров жасаган ишти кылбай, бирок Мадумаровду жамандашат. Демек, Чыңгыз Айтматов агабыз айткандай, дүйнөдө 1000 түркүн адам бар, бирок ар бири өз сүйгөнүнө кол берет дейт элибизде. Чыңгыз Айтматов айтып кеткен да. Эмне себептен? Ким акчаны сүйсө, ошого кол сунат. Ким бийликти сүйсө, ошого кол сунат. Ким ыйманды, тазалыкты, тартипти, мыйзамды сүйсө, алар бүтүн Кыргызстанга кол сунат. Рахмат. Кимге берели сөздү? Мындай кылалы. Азыр биз касиеттүү элбиз. Биз бүтүн Кыргызстан консервативдүү элбиз. Каада салтты туу туткан элбиз. Алыстан 6 жашар бала келсе, 60-тагы аксакал тура калып салам берген кыргызбыз касиеттүү. Азыр телефондон мына алыстан келди Эмил мырза. Мен айтып атам, Сейит мырзага дагы, Кыямбек